Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Саламатчылык, сурооңуз. Сөзүмө келе алайын. Менин кызым бар. Анан боюмда дагы бар. Кызыңыз канчада? 2-ге чыгат жакында. Анан сизге чалып, күзөлөрүн жамандап атышпайбы? Ооба. Енді ошентип күйөөмдү басым терип, мындай тең алчым этим да өзүмөчү. Мурдабы? Ооба, мындай жаштыкта эмес, тамашалап, мени бакпайсың, анан эмнеге ушундайсың деп эле аялбыз го, акыл берет. Акыл берчимин, Кудайым ушундай сыноо берип койду, күнөөсү жок жерде деле камалып кетти да. Канча жылга кесилди? Кесип элек, ошо соту болуп элек, соту жылып атат, же адвокаттар жооп бербейт же. Эч күнөөсү жок устаз, уксаңыз, зейниңиз кейт. Сиз Ташиев мырзага арыз жазсаңызчы мыйзам тарапка? Эч жооп жок. Сиз арыз жазып кайрылыңыз. Азыр арыз кайрылат. Арыздар каралып, кабылданып жатат. Сиз улуттук коопсуздукка, ГКМБга же ошол мыйзам тараптуу, мен билбейм да кайсы тарапка кайрылат. Ошолорго арыз менен кайрылыңыз. Күйөөңүздүн күнөөсү жок болсо, иншалла акталып чыгат. Ооба, арыз кайрылдык, канча жол кайрылдык болгон жок, ага чейин ошо атабыз да камалып кеткен да, ошонун айынан бул ушу бири-бирине тийиштүү болуп атат да, анан дуа кылып коюңуздарчы деп аябай суранып. Түшүндүм. Эжеке, сиздики 2 суроо экен да. Мен азыр эле дуа кылам. Анан бирок сиз бүгүнкү сабакта мени сүйүндүңүз. Эмне үчүн? Бардыгы күйөөлөрүн жамандап атат. Аял заты күйөөңөрдү жамандабагыла, жакшы жагын көргүлө деген жан дүйнөнүн жаңырыгы чыгып атат, туурабы? Биз аялдар көп нерсени түшүнбөйт экенбиз, устаз. Кыйын боло берет экенбиз, бирок ушундай бир сыноо келгенде, ушундай тоогулуп, намазымды дагы окуп атам. Эртең жума деп кыргызчылык деп токочумду да жазып атам. Ушунча Кудайдан дуаларымды кабыл кылган деп атам. Бирок сабырымдын ушу эмоциям мындай, ушу боюмда болгонго аябай сабырым бүтүп баратат. Адам болгондон кийин башына ар түркүн сыноо келет. Бирок сиз антип көп ыйлап сыгылсаңыз, курсактагы балаңызга зыян болот. Күйөөңүз ак болсо, ак Кудайга жагыптыр, күйөөңүз акталат. Бирок күйөөңүз акталып келгенде сиздин ден соолугуңузга залака тийип, бала төрөлбөй калбасын. Сиз өзүңүздү кармаңыз, намазыңызды калтырбаңыз. Түнкүсүн аял затынын дуасы кабыл болот. Тахажжуд багымдатынан алдын туруп көбүрөөк дуа кылып жалбарыңыз. Кудай Тааланын бардыгы Кудайдын кудуретинде. Адамдар кыйынсынып көп кеткендер бар бүгүнкү заманда. Башка болгондору бар, унутуп калгандар бар. Жок. Бардыгы Кудайдын кудуретиндебиз, туугандар. Бардыгы Кудайдыгы бир эле. Кудай Таала капелет эмес, Кудай Таала убакыт берет адамдын оңолуусуна. Ошон үчүн күйөөңүз ак болсо эле акталып чыгат, Кудайым буйрса. Ошон үчүн сиз дуа кылыңыз, анан ден соолугуңузга жакшы карап, балаңыз менен баарлашыңыз. Балам, сенин атаң жок дебе. Атаң зарыл иштер менен жүрөт. Жакында келет деп балаңыз менен сүйлөшүп, илим окуп, балаңызга көп үгүт насаатты курсактан баштап айта бериңиз. Эртең күйөөңүз буйрса ак Кудайга жагыптыр деген сөз бар да. Эртең келип туруп акталып келгенден кийин ден соолукту мыкты бала төрөп бере турган эне болуңуз. Сиз кайра чыйра алыңыз. Сиз кайра бекемделиңиз. Түшүнүктүүбү? Рахмат эжеке, мен дуа кылам. Сиздин күйөөңүз иншалла өзүңүз айткан ак эле болгон болсо, мыйзамдын астында, Кудайдын астында дагы, ал бүгүнкү заманда мыйзам иштеп атат. Аллага шүгүр, эл башчылары, журт башчылары толук аракетин көрүп атат. Аллага шүгүр, ушунусунан жазбасын. Акталып, Кудайым буйрса кашыгыңызга келип калсын. Ага чейин сиз ыйманыңызды дагы, ден соолук, акыл эсиңизди дагы жогорку деңгээлге көтөрүп туруңуз буйрса. Кудайым берекесин берсин. Эжеке, мен айта албай аткан акыйкатты айтып атат да. Көпчүлүк учурда аял заты алсыз, аял заты назик, бирок ошо сезимдердин убагын, сезимдердин артынан күйөөлөрүнө бардыгы эмес арасында болуп калат. Сезимдердин аркасынан күйөөсүн бактабай калат да, кийин өкүнүп калат. Жанагы эжекенин бирдиги түгөнүп калбадыбы? Мен ушу жашабайм деп чечтим болду деп. Муфти эмес, дүйнөнүн муфтияты келип фатва бере турган болсо да, адам өзүнүн үй бүлөсү үчүн күрөшүш керек болот. Сиз муфти адамда кемчилик жок. Сиз айттыңыз, ал боору уруп ошол кеңешти айтты. Бирок күрөш жашоо сиз үчүн керек да. Сиз ошону боло тургандай сүрөтүн чагылдырып айтканда, муфтиятта деле ошо жаша демек сиздерге.
Ошон үчүн 2 баланын, 1 баланын, 3 баланын убалын бөөдө жерде калтырып, болор болбос нерсе үчүн таарынышып, үй бүлөнү кече берсек, анда биздин мамлекет эртең курап калыш коркунучу бар. Ата бабалар не деген катаал шарттарда дагы бизге үй бүлөнү сактап келген.